Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгына ылайык өтүп жаткан кичи футбол оюну боюнча Жалал Абад облусунун аймагында жайгашкан балдардын олимпиадалык резервтерди даярдоочу спорттук мектептеринин жана облустагы балдар өспүрүмдөр спорттук мектептеринин машыктыруучулары, ошондой эле андагы кызматкерлеринин турнири Кыргыз спортунун 100 жылдыгына арналып, уюштуруучусу Жалал Абад облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгынын жамааты болду. Жалпы Жалал Абад облусунун район шаарларынан келген спорт кызматкерлери, машыктыруучулардын арасында футбол боюнча, кичи футбол боюнча мелдеш өткөрүп жатабыз. Башкармалык тараптан акчалай сыйлыктар жана диплом, медалдар берилет жеңүүчү командаларга. Ошондой эле мына бүгүнкү мелдештин максаты ушул спорт мектептин кызматкерлеринин арасында машыктыруучулардын ушул достугун бекемдөө, ошондой эле спортко үндөө, сергек жашоого үндөө максатында ушул мелдешти өткөрүп жатабыз. Кичи футбол оюну боюнча облустук масштабта өтүп жаткан мелдешке Жалал Абад облусундагы жалпы 24 спорттук мектептерден 22си 4 тайпага бөлүнүшүп, футболдук жашыл майсаңда оюн көрсөтүшүүдө. Адатта кандай гана мелдештер болбосун, жолдун алыстыгын шылтоого алган Чаткал жана Тогуз-Торо райондорунун командалары бул жолу да катыша албады. Алабука районунда футбол аябай жакшы өнүккөн, футболго жаштар жакшы кызыгат. Жана биздин Алабука командасы шаарда дагы командалар бар, жакшы оюн көрсөтүп, жакшы футболисттер бар бизде деле Алабука районунда. Азыркы жаштар иштери дене тарбия жана спорт башкармалыгы тарабынан уюштурулган ушул кичи футбол боюнча мелдешке келдик. Бардык командаларга ийгилик каалайбыз, күчтүүлөр жеңсин. Баса алгачкы күндөгү оюндардын жүрүшүндө Жалал Абад шаарындагы Ратбек Санатбаев, Исхак Разаков атындагы олимпиадалык резервтер спорттук мектептеринин, ошондой эле Сузак районундагы Карадария, Октябрь айылындагы жана Токтогул райондук балдар өспүрүмдөр спорттук мектептеринин машыктыруучу агайларынан турган командалар упайлардын артыкчылыктарына ээ болушту. Жалал Абад облустук спорт башкармалыктын кыргыз спортунун 100 жылына арналган жакшы иш-чара болуп атат. Бул жерде 6-дан буунду 20дан ашык команда келип катышып атат. Бардык дүшча кызматкерлери, деңгел уюштуруусу бүт жакшы. Оюндар кызыктуу. Биз да өз даярдыгыбызды жоо келер менен даярданып келдик. Жалаң биздин футбол, күрөш, волейбол машыктыруучулары Токтогул бөсүн болуп, мына бүгүнкү оюнда баштадык. Биринчи оюнубузду. Азыркыда утуп атабыз. Эми алдыда да кызыктуу оюндар болот. Дагы бир жолу ушул мелдешти өткөрүүчүлөргө ыраазычылык билдиребиз. Белли кетели, буга чейин машыктыруучулар арасында волейболдук мелдеш өтүп, анда Сузак районуна караштуу Самаган Жапарбаев атындагы балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинин командасы жеңүүчү болгон. Маматкадыр Маматалиев, Алтынбек Бекмолдо уулу, Жалал Абад шаары.